институт билинбегени менен бир топ маанилүү изилдөө иштерин жүргүзөт. 90 жылдык тарыхы бар институттун илимий кызматкерлери бүгүнкү күнү асыл тукум денеген бука, кой, эчкилерди өлкө боюнча көбөйтүп жана ошондой эле жайыт жерлерди изилдеп келет. Мындан ары ушул институтту өнүктүрүү маселесине бизге чоң суммада акчалар бөлүнүп атат. Уш жерге эле мисалы үчүн ремонтубузга мына здание $120 000 көчө мурда күнү Кудай буйрса чечилди. Бул жерде биз ушу аймак боюнча бүтүндөй Кыргызстан боюнча райондордун айыл өкмөттөрдөгү жана ветеринардык врачтарды кайрадан баягы квалификациясын жогорулатуу үчүн осемененияга, трансплантацияга келип бул жерден жумалап жаткырып, тамак ашы менен камсыз кылып окутканга ушу министр бизге тапшырма берди биринчиден. Анан могу биоцентрди атайын сизге көрсөткөнүм себеби бизде азыр көп породаларыбыз мына кыйынчылыкка байланыштуу жоголуп баратат. Бизде 12 порода түзүлгөн. Кыргызстандын биздин институттун окумуштууларынын жүздөгөн окумуштууларынын эмгеги менен ошол породаларды жоготпош үчүн бизде уш жерде банк бар. Генетический банк деп коебуз. Ушул жерде генетикалык банкты пайдаланып, кайра ошол малдарды калыбына келтирүү. Жана уш жерде азыр турган малдардын азык-туулугун жакшыртуу менен иш жүргүзүп баштап атабыз. Кыргыз мал чарба жайыт илимий изилдөө институтунун ишмердүүлүгү менен билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү жеринен таанышып пикир алмашышты. Булардын дагы илимге кошкон салымы өтө зор экен. Биз жеринде көрүп күбө болуп атабыз. Азыр эле көрүп келдик, жанагы эт жаатында бир эле чоң мал 700 килограммга чейин эт берет дейт, анын 16% эле сөйкө кетет экен. Анан ошондой эле бул сүт берүүчү чоң жандыктар дагы, аларда да сүт берген бизде азыр орточо эсеп 3000 килограмм десе, аны бир 3 эсе, 4 эсе көп берчи. Чоң малды дагы азыр көп алып келип, ошолорду бизде Кыргызстанда жалпы эле көбөйтөлү деген иштердин үстүндө иштеп атыптыр. Алгылыктуу көп жакшы иштери бар экен. Биз көрүп бир жагынан ыраазы болуп атабыз. Ушул коллективге дагы чоң ыраазычылык. Мал чарбачылык боюнча илимий диссертациянын көбү мына ушул лабораторияда жүргүзүлгөн. Күжүрмөн эмгек кылып илимге салым кошуп келе жаткан кызматкерлер күн сайын илимий изилдөөнүн үстүндө иштеп келишет. 2019 жылдан бери сынак түрүндө жүргүзүлүп келе жаткан мамлекеттик заказга дагы бир топ кызматкерлер катышуу менен бирге керектүү илимий изилдөөлөрдү жүргүзүшүүдө. Учурдан пайдаланып айтып кетет элем. Конкурс жылдагы салттуу кабыл алуудан өзгөчөлөнүп, биз онлайн форматында кабыл алып жатабыз. Жана окумуштуулар бизге ошол управленияга келип кетпей эле өзүндө үйүндө отуруп, жумушта отуруп, өздөрүнүн долбоорлорун, темасын, долбоорлорун электрондук форматта бизге жөнөтө алат. Жана эксперттер дагы ошо электрондук түрдө купуялуулугун сактоо менен экспертизаларын жүргүзө алат. Илимди изилдөө албетте көп убакытты талап кылат. Бир илимий изилдөөгө 2 жылдан 5 жылга чейин барат экенин окумуштуулар айта кетти. Маселен, бир эле асыл тукум малды изилдөөдө 2 жыл керектелет. Айыл чарбасында, анын ичинде ушу малчылык боюнча, мал чарбасында өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Себеби бул жерде тажрыйба жүргүзгөндө белгилүү бир мөөнөткө чейин күткөнгө туура келет. Мисалы үчүн уйду биз атайын куудургандан биз 9 ай күтөбүз. Андан баягы жыйынтык алыш үчүн, анан ал баягы жаңы туулган музоо жетилип кандайдыр бир көргөзгүчтөрдү бериш үчүн дагы 1,5-2 жылга күткөнгө туура келет. Ошонун жыйынтыгы менен гана биз айта алабыз кандай жыйынтык алдык. Ошон үчүн өзгөчөлүгү ушул, бизге ушул темаларды 3 жылдан 5 жылга чейин бекитсе туурараак болот. Бүгүнкү күндө институттун көпчүлүк басымын улуу муундар түзөт. Жаштар болсо мындай эсипке кызыга электей деген ойду билдиришет. Кантсе дагы үмүтүбүздү үзбөй келебиз деген окумуштуулар билген тажрыйбаларын жаштарга үйрөтүп кетсекпи деген изги тилекте.